Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, түз эфирде Музарт көрсөтүүсү. Жакында эле Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын сахнасында дээрлик 78 жылдан бери сахнадан түшпөй келген Власов Малдыбаев Ференин Айчүрөк операсы кайрадан жаңыланып коюлду. Биздин бүгүнкү түз эфирибизде мына ушул операнын жаңыланып коюлушу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Андыктан урматтуу көрөрмандар, түз эфирдин жүрүшүндө кандайдыр бир ой пикирлер жаралса, бизге телефон чалып кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе мен мына ушул тема боюнча студиябызга чакырылган конокторду тааныштырып өтөйүн. Марат Шарафетдинов, кыргыз эл сүрөтчүсү, жана ошондой эле Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы сүрөтчүсү. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера ырчысы Элнура Самарбекова. Ошондой эле Карагул Тиленчиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ушул эле театрдын башкы хармейстери. Жана ушул театрдын башкы режиссеру жана көркөм жетекчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти биздин урматтуу Искендер Сартбаев. Кечирип коебуз. Кош келипсиздер, урматтуу меймандар. Мына ушул биз жогоруда айтып өткөн опера 1939 жылы 12 апрелде, мен бүгүн карасам 12 апрелде сахнага коюлган экен. Бул биринчи гана ушул жылы коюлган эмес, кыргыз опера өнөрүнүн профессионалдык искусствосунун биринчи операсы болуп эсептелинет да, ушу жаралган күнү болуп эсептелинет экен. Мына ушул операны учурунда биздин республика Москвадагы өткөн декадада дагы коюлган экен да. Ошон үчүн азыр биз мына ушул операнын Москвада өткөн операны бир үзүндү фрагмент көрүп алып туруп көрсөтүүбүздү баштасак. 1939 жылы 26 майда Москвада кыргыз элинин маданиятынын жетишкендигин даңазалаган алгачкы декада ачылып, декадада Власов Малдыбаев Ференин Айчүрөк операсы көргөзүлүп, башкы партияларды Сайра Кийизбаева, Жапар Садыков, Анвар Куттубаева, Абдулас Малдыбаевтар аткарышкан. Декада абдан чоң ийгилик менен өтүп, кыргыз өнөр чеберлери мамлекеттик жогорку орден, медалдар менен сыйланышкан. Абдулас Малдыбаевга эсирдин эл артисти деген ардактуу наам ыйгарылган. Мына ушул алгачкы коюмдан бери мына 78 жыл өтүп туруп, андан бери канчалаган муун мына ушул опера менен өз чыгармачылыгын көргөздү,
Арадан мынча жыл өтсе дагы мына сиз азыркы муун бул ушул кыргыз элинин сыймыгы болгон ушул операны кайрадан элге алып чыгып чыктыңыздар мына жакында. Мына ушул операны кайрадан жаңылап алып чыгуу демилгеси кандай пайда болду? Ушу жөнүндө мына сизге биринчи суроону узатайын. Ушу жөнүндө токтолуп өтсөңүз. Бизди театрда иштеген, опера театрда иштеген коллективде бир жакшы окуя болду десем айрылбайм. Анткени 16-жыл билесиңер тарых жана маданият жылы деп биздин театрга биздин президентибиз Алмазбек Шаршенович өзү келип, биздин акыбал менен таанышып, анан ошондо бир жакшы нерсени айтып кетти. Ошо 16-жылдан баштап театрларга өкмөттөн, мамлекеттен оюн койгонго, спектакль жаңы койгонго же эскилерин жаңыртып койгонго каражат бөлүнөт деп ошону айтып кетти. Ошого биз кубанып калдык. Ошонун аркасы менен каражат бөлүнүп калгандан кийин биринчи эле көп эле талкуу болду. Кайсы чыгарманы алып чыгалы деп. Анан көркөм кеңештерде сүйлөшүп атканда бир ойго келдик да, биздин Ай Чүрөк операбыз 30 жылдан бери, Агер костюмдар тиги 38-жылдан бери калган да. Эми убакыт деген эч кимди же көтөрө албайт, же түшүрө албайт, бирок эскирет экен да баары. Кийим, бут кийим, реквизит, декорация деген анын баары уже ишке кичине көркү кетип калып аткандан кийин анан мына Марат Шарафиддинович менен ойлонуп атып айттык, ушу Ай Чүрөктү жаңыртпасак болбойт, анткени бул биздин туңгуч операбыз, кыргыз элдин биринчи операсы деп ошондой чечимге келип, ошондон жаралып калды да. Эми ушул эле суроону улай берсем да, бул операнын ар бир коюмунда албетте мындай бир өзгөртүүлөргө дуушар болот. Бул опера ушул канча жылдан бери коюлуп келсе дагы мына ошол учурга байланыштуу, ошол чыгармачыл адамдардын мындай бир көз карашына ылайыкталып, кандайдыр бир өзгөртүүгө сөзсүз дуушар болот. Ушул опера кандай бир өзгөртүүлөргө дуушар болдубу? Болсо эмне себептен? Биринчиден биз анткени музыкалдуу театр болгондон бизде өзүбүздүн конституциябыз бар. Ал партитура деп коебуз. Партитурадан чыга албайбыз. Тилекке каршы экинчи жолу театрда коюлганда кээ бир сахналар орду менен алмашып, эми ал коюшу адамдардын көз карашы ошондой болгон. Азыр биз ойлонуп ошо клавердин рети менен барганга аракет кылдык. Бу биринчиден. Экинчиден көп талаш тартыш болуп атат. Биздин деле кесиптештерибиз менен. Экинчи жолу коюлуп атканда биринчисинде деле бар экен, окуянын баары ушу азыркы кыргыз мамлекеттин географиялык картасын ачып койсок, ошол эле ортодо боло берет. Баарын эле карасак, калпак, шалбыр, өтүк, чапан. Анан кичине тарых эмес, эпоска изилдедик да, биз деле сүрөтчүлөр менен отурганда, музыкант менен отурганда айтып, кичине изилдейли. Анткени болбойт баары, кыргыз менен эле кагыша береби кечке эле. Анан карасак, чын эле мындай версиялары көп экен. Өзгөчө ушу Семетей, Манастын экинчи Семетейде 10-11 главасында как раз либретто жазылган ошо 2 главада экен. Анан Ай Чүрөк каяктан учуп Семетейди издейт. Көрсөтүп, Үргенч дарыянын жээлинде экен. Ооганстанда. Ооганистанга жакын. Анан карап көрсөк, чын эле анда барын эле кыргыз келин, кыргыз жигит кылып койсок болбойт экен. Ошондуктан анан сүрөтчүлөр менен сүйлөшүп атканда айттык, географический алмаштырайлы. Биринчи бөлүмү Ооган жакта болсун, экинчи бөлүмү Таласта болсун. Анан ошого келип, ошондой өзгөрүш ошол жакта болуп атат да. Анан сиздер мен басма сөз каражаттарынан улам окуп калдым. Сиздер ушул Ай Чүрөк операсына
алгачкы коюмун кандай бир негиз кылып алган өзгөртүүгө ошол алгачкы коюмунан да көп нерсени ошол алган дейт да. Себеби бул убакыттын өтүшү менен көп нерселер ушунда жоюлуп кеткен, билесиздер. Кандай бир стенкалар ошол биз ошого аракет кылдык. Кээ бир күпүр деп коебуз, көрүүчүлөр түшүнгөн үчүн. Бизде өзүбүздүн кесиптик терминдер бар да. Анан күпүр деп коебуз, аны музыкадан бир үзүмдүгүн кыскартып коет. Эми анын баарын иретине кайра клавирге ылайыктап келтиргенде аракет кылдык. Тилекке каршы кээ бир партитуранын оригиналдарында да жазылбай калган нота тактарлар бар экен, аларды киргизе албай калдык. Анткени авторлор жок, а биз автор боло албайбыз. Ошо авторлордун жазганы менен аракет кылдык. Ошонусу. Анан эми кээ бир көбүнчө сиздин кесиптештериңер, журналисттер канча интервью бердик. Биринчи эле суроо башталганда айтат: айырмасы эмне? Айчүрөк жүрбөдү эле, айырмасы эмне деп болуп атат. Мен ойлойм, 20-кылымда коюлган опера, бүгүн биз 21-кылымда жашап атабыз. Биздин да көз карашыбыз алмашып атат. Мындай өзүмдө жүрөгүмдө бир нерсе бар да. Мисалы, вот Европада бир мистериал бар. Мисалы, ошол эле Австрияда, Зальцбургда жыл сайын коюлат, жыл сайын жаңыдан коюлат да. Биздин ушу опера айчүрөгүбүз жок дегенде 5 жылда жаңыдан коюлуп турса, башка режиссер, башка көз караш менен жаңы муун келип атат, башка көз караш менен коюлуп турса, ошондо жакшы болот эле деп ойлойм өзүм. Азыр биздин бул музыкалык опера болгондуктан бул жерде азыр биздин башкы дирижерыбыздын да келиши азыр күтүлүүдө. Анын дагы ой пикирин угабыз. Азыр мына ошол операдан бир үзүндү көрүп алып туруп, андан кийин анан көрсөтүүбүздү уласак. Мына таптакыр жаңы мына муундун алмашы менен бул операны таптакыр башкача көрүнүштө биз көрүүчүлөр көрүп атабыз да. Мына 2 жолу биздин театрда коюлду. Көрүнүшү дагы ошол учурдагы драматургиясы дагы өзгөргөн, музыкалык жагынан да коюмдарында кээ бир жанагындай бийлерден, же болбосо хорлордон
мындай өзгөрүүлөргө дуушар болгон биз байкадык да. Бул операны алып чыгыш албетте бул чында көп эмгекти, ошончолук эле мындай түйшүктү талап кылып атканын мен билем. Канчалык изденүүлөр, канчалык тартыштар. Ошол эле учурда бул спектакль элге көргөзүлгөндөн кийин сөзсүз сын айтылат. Сын айтылмайын бул чыгармачылыкта өсүү болбойт. Андыктан бул сынды да туура кабыл алыш керек. Биздин ишибиздин баары ошодо да. Эл сынап, талкуу жүргүзүп, андан кийин кандайдыр бир стимул алып, ошондон ары кандайдыр бир өнүгүү. Чыгармачылыкта ар дайым ошондой болуп келген да. Эми бул операбыз негизи музыкалык болгондон кийин эң башкы мындай бир түйшүк бул башкы ошол коюучу дирижердун эмгеги. Мына ушул коюуда кандай эмгек жумшадыңыздар, кандай өзгөрүүлөр болду, жанагындай бир өзгөрүштөрдү, жаңы коюмдарды, партитураларды кайрадан карап чыгууга туура келди да. Ошол жөнүндө сиз токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Эми биринчиден бул бир нерсени айтып кетиш керек. Ушул Ачүрөк операга ошо Кудайым бизге, мага мисалы үчүн ошо мени ошол эметкенге Катышып элге алып чыкканга мен абдан кубанып атам. Албетте. Абдан бул деген биздин бул деген бизде айтып коет. Эми кыргыз опера бизде коюлбаса, мисалы да, Кыргызстанда, башка жерде эч жакта коюлбайт да. Ошол себептен мен ойлоп атам, бул биз деген биздин Кыргызстанда бул как эме болуш керек да, эме. Эң башкы кандайдыр бир чокусу. Бүт тартуулаган биздин жана Кыргызстандагы ошо Бишкекте, борборубузда ошону коюлуп жүрсө, бир сонун нерсе. Ошо биринчиден айтып кетким келип атат. Экинчиден, мен оркестрде ойночумун да илгери. Анан мен көз алдымда ошо болуп аткан нерселерди мен айтып берейин. Ошо Калый улуу биздин Залкар биздин дирижерубуз, Калый Малдыбасанов композиторубуз. Ошол кандай эмемен кандай мамиле деп койсо ошо операга өзгөчө ошол биздин Ачүрөгүбүзгө ошол операга кандай жасаган мен эсимде да. Мисалы ал Паяцын дирижерлойбу же Сельский чесы же Мадам Баттерфляй. Ал өзгөчө көңүл бурчу Ачүрөккө. Ачүрөк операсына. Анан темп бизде айтып коет темптер бүт эмелер мен ошо эсимде калып калган да. Кандай оркестр Калый Малдыбасанов келет Ачүрөк дегенде бүт баары как эмелер жоокерлер монт калчу да. Анан ошо эсимде кантип жасаган баарын. Мисалы биз эми бул постановкада мен рахмат айтып кетким келет. Биздин башкы режиссерго, көркөм жетекчибизге. Жанагы бүт окуяны эми мындай белгилүү да баарыбызга. Эмне жөнүндө болуп атат. Бирок жанагы кандайдыр бир сөз айтылып атат, бирок биягында кандай ой жүрүп атат. Ал башкача да. Ошолордун бүт баарын айтып бергенде мага да жакшы эме таасир берди да. Музыкада бүт ошолордун баары бар экен. Бул операнын ушул жылдан бери сахнадан түшпөй коюлуп келиши канчалаган опералар, улуттук опералар коюлду да, бирок анын баары эле заманга жараша ар түрдүү убакытта ушу сахнадан калып акыры бул Ачүрөк операсынын сакталып калышы өзгөчө бир көрүнүш да. Бунда баардык тема камтылган да.
өзүбүздүн улуттук каада салтыбыз, бий бар. Бул жерде мистика эпосторубуз да камтылган. Бул жерде сүйүү, бул жерде баардыгы камтылгандыгы үчүн кандайдыр бир өзгөчө элге жагат болуш керек да. Мында көрүүчүлөрдүн да кабыл алуусу да ушунчалык өзгөчө бул операга да. Бул сиздер баягы музыканттар айтпаган күндө дагы көрүүчүлөр өзгөчө кабыл алат. Анан эми мен баягы көрсөтүүнүн жүрүшүн эми мындай ыраты менен жүргүзө берейин, болбосо биздин убакытта ченелүү. Бул жерде көп суроо бар да, могу сиздер башында айтып өтпөдүңүздөрбү? Бул жалпы эле башында ушул кыргыз жеринде эле бул окуя камтыла берип, мындай бир башкачараак көз караш менен карайлы деп ушул алып чыктык депчи. Ошол жерде мына ушул көбүнчө ушул кийимдер, анан сүрөт. Мына көп суроолор пайда болуп атат да ошол жерде. Биз көрүүчүлөрдүн да суроосун гана берели деп атабыз. Бул жерде жанагы биз көнүп калган Акун хандын ордосу таптакыр мындай башка көрүнүштө. Албетте биз үчүн мындай бир көнүп калган үчүн башкача көрүнүп атат да. А сиздер үчүн мындай бир талкуу жүрдү болуш керек албетте. Мына ошол көрүнүштө мындай бир талкуу жүрүп атат да. Мына сүрөтчү катары ошол жана Акун хандын ордосунда бир өзгөчө көрүнүштөр. Ушул сиздин оюңуз тарыхка албетте кайрылдыңыздар, кандай изденүүлөр болду, ошол жөнүндө токтолуп өтсөңөр. Албетте театр өзү ушундай искусство чөйрөсү, ага сахнага даярдык көргөндөн дегенде албетте тарых тарап чыгыш керек, анан кийин Манасты окуш керек. Биздин көп кишилер Манасты окубайт экен да. Манаста ошол жүрөт, Айшөктүн 2-томунда жүрөт. Семетейдин ак ушак шуңкарын Айшөк деген кыз урдап куулуп кетиптир. Айшөк бул Оганстандын Акун ханынын кызы экен. Ошого баралы, Гүлчөрө канча чолтукла элди. Аттардын баарын жолго союучу байтагагыла, атка мингиле, банча малды эстикиле, банча жокедарлы чыгалы баралы. Анан кийин аягында Куда түшөт. Ушундай да, окуя турат да, жал турат да. А биздин эми баягы опералык искусство башында тургандар, жаңы опера деген искусство бизге жок эле. 30-жылы жаңы келген эле. Абдулла Саке Малдыбаевтар, ошолор ырдаанды билишчү эле. Нотага түшүргөн, анан биздин Улас Малдаев эрегеп нотага түшүрүп баштап, анан опера кылалы деп, анан эмне Манас, анан Айчүрөк. Айчүрөктүн окуясы анча-мынча окуясы мындай динамичный болгондугу үчүн Айчүрөк ошого чечип атат да. Манас кичине оорураак экен. Биз 95-жылы койдук. Кичине оор, кабыл алууга кыйын да. Бул опера жазылган өзү европалык опералык форма менен коюлган да, ыкма менен коюлган да. Ошон үчүн биздин көп кыргыз көрөрмандар билет. Бирок негедир азыркы жаштар абдан жакшы кабыл алат. Биз таң калдык да. Эки пример өтүп абдан жакшы кабыл алышат. Ошо, то есть Акун хан кебете кешпири костюму баары тарыхка ыңгайлаштырылган да. А бизге көнүп калганда билбейт да. Эми ошондо мен түшүнө албай турам. Ошол Акун хан бул өзү кыргыздын ордосубу же бул башка Оган хан да. Оган хан. Оган хан да. Оган хан деген биздин чет мамлекети да. Чет мамлекети болот. Ал жакта учурунда кыргыздар жашаган да. Тарыхта жок. Афганский хан деп турбайбы? Оганын хан деп атпайбы? Мамлекеттин ханы да. Аякта Оган кыргыздар деген жок. Оган кыргыздар кийинде көчүп барды, Үркүндө көчүп барды. Үркүндө анан кийин андан мурун Сода. Атак мына айтканда Оганстанын хан Акун хан деп айтып атпайбы? Саякбай атанын айтылганы Семетейдин 2-томунда турат. Эмне үчүн ошол убакта ошол либреттосун жазган адамдардын көзү түрү болгон, бардыгы ошол спектаклде чогуу эмне бардыгы киришкен да ошол операга. Мына ошол учурда эмне үчүн ушул тема алардын сөткөлдөр Москвадан, Ленинградтан келген сөткөлөр кыргыз деп берген да. Кыргыз деп биздики да театр искусствосу бизге жан танылып көрүш билбейт да. Ал эмес эле кийинки 70-80-жылы коюлган Айчөктө сүрөтчүсү мен жакшы билем. Раматлык Валерий Степанович Семизоров экөөбүз Москвада чогуу иштедик. Үй бүлө менен катнаштык. Келинчек оперный ырчы эле, опералык өзү семьясы менен художник эле. Биздин үйдө көп чайыштык. Ошол киши бирок аны койгондо мен жок болчумун опера театрында. Коюптур, мен костюмдарын карасак, Кусо дейттин орус художниктеринин бараки костюмдары акы сарыгыз орусча костюм менен айбалта менен чуркап жүрөт. Анан кийин Акун хандын чапаны мисалы үчүн жеңи жок, өзү казак болчу, деме, украин казак болчу да. Семизоров жакшы киши адам эле. Ал тип коюптур, жеңи жок, баягы буркаларды кылыпчы. Семетей кандай бар көрсөңүз, Семетейдин костюму барча, бирок бурка стилдер да.
Негедир ошону 30 жылдан бери биз карап туруп унчукпайт эчкимчи. Эчким унчукпайт да, почему негедир. А эми азыр биз тарыхты колдонгондо эмнеге эле Оган хан ушундай бекен, я? Жатат да ушундай депчи. Биздин милдет тарых боюнча иш кылыш да. Себеби бизден эртеңки муундар сурайт. Бул эмне депчи? Мен айтам. Бул Семетейдин 2-нчи томундагы баягы Оган хандын кызы, Акын хандын кызы Айчүрөк, Саякбай атанын айтышы боюнча Семетей Акшумкардын уурдап кетип, куулуп кетип, анан артынан башынан кызы сүйүп калышан кудаш жазышпайбы? Ушундай жазып турбайбы дечи? Ушундай экен да, балдар тарыхтын чындыгын билишет да. Эми бул көрсөтүүнүн жүрүшүндө да бул темага кайрылалы. Азыр көрсөтүүнүн ыраты менен мына ушул жана жогоруда биринчи сюжетте байкабадыңыздарбы? Ушул учурдагы ошол биринчи аткаруучулар Сайра Кийизбаева, Анвар Куттубаева, ошол эле Абдулас Малдыбаев, көптөгөн биздин ошол алгачкы залкарлардын баары аткарып чыккан эмеспи? Абдан декадада абдан чоң ийгиликтерге жетишкен. Ошол эмгектери бааланып көптөгөн орден медалдар менен сыйланган. Ошол операны башкы каармандардын бири мына Элнура бул жерде отурат. Азыр Элнурага сөз берерден мурун бир сюжет көрүп алып туруп андан кийин анан суроо көтөрөм. Мына бул жерден да байкасак болот да, мына биз көрүп калган ошол Акын хандын ордосунда мындай башкача муну албетте мындай улам көрүп, улам көнүшкө туура келет. Эми бул жерде мына өзүңүздөр билесиздер, Айчүрөк операсы башкы каарман Айчүрөк. Бул операда негизги каарман өзүнүн сулуулугу менен, айрылыкелиги, өзүнүн патриоттуулугу, эр жүрөктүүлүгү менен сүйүүгө болгон көз карашы ушул операда абдан жакшы көрсөтүлгөн да. Эң жооптуу партия. Мына ушул партияны мына Элнура сен элге алып чыктың. Менимче сен бул партияны биринчи жолу аткарып жаткан жок болушуң керек, Эми
Бул партияны мен 2 жыл мурун аткаргам, 2 жолу аткаргам да. Эң биринчи жолу аткарган бул Кайргүл Сартбаевнанын юбилейи болуп, ошого даярданып чыккан болчумун. Ошо эсимде бар. Абдан мен үчүн толкундануу болгондо ошондочу биринчи жолу кыргыз операсын чыгарып, мен үчүн чындап эле абдан андай жоопкерчилик болду да. Анан бул операда мурунку коюм менен албетте кийинки коюмда чоң мындай бир өзгөрүүлөргө режиссерлордун, мына музыканттардын, дирижерлордун мындай бир көз караштары болду да жаңы коюм болуп атканда. Мына ошол кандай өзгөчөлүктөр болду бул жаңы коюмда сен үчүн? Мен биринчи жолу ошо биринчи биздин костюм, мурунку костюмдарды кийгенде өзүмдү чындап эле кыргыздын кызы, накта кыргыз опера деп өзүмдү сезип жаткам да. Анан кийин бул жакта мен башка эле. Азыр ушул суроону улантасың, бизде телефон чалуулары бар экен, кабыл алып туруп анан жоогуңду улайлы. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Угуп жатабыз сизди. Ассаламу алейкум. Урматтуу коноктор, мен Нарындын Акталасынан чалып аттым эле мен. Рахмат. Мен ушу айта бериңиз. Мен боореки мурун Айчүрөктү деле толук көргөн эмесмин, телевизордо мага үзүндү-үзүндүлөрдү көргөм да. Илгерки баягы мурда кыргыз кийимдер менен. Анан боорекини азыр көрүп көрө калып таң алып эметип атам. Художниктин айтканы туура. Мен эметем, аксакалга кошулам. Кыргыздардын ханы, ал баатырлар улам жүрүш жасап баскан жерден кыз алып турган, анан өсүн эле уруулардын ичинен эле кыргыздар үйлөнө берип эле хандары. Могу туура ошол Перстин кызы же болбосо Афгандын кызы дегенчи Айчүрөктү. Анан мунун кийимдерин дагы келиштириптир негизичи. Анан музыка жагына мен сын кое албайм. Ал музыканттар койсун. Анан могу кызым Айчүрөктү аткылаңызда койгон жакшы кыз экен. Анан бирок бул сүрөтчүнүн айтканда мен кошулам. Анан калгандарына мында кийимдерин жакшы бериптир. Чынында эле туура. Анан чынында тиги Манастын мисалы канча аялы бар экен, азыр Манас окугандар билбейт. Канеке канчанча аял экен деп билбейт да, мисалычы. Себетейин биринчи аял Тачкеби, бул ошол жанагы Перстин же Афгандын кызы дегени туура, мен ошого кошулам. Анан баа кыргыздын эмесине көнүп алганбыз да, кыргыз деле боло берет да, ал кыргыздын саяктын тарбагыстын эле кызын ала бермек бул ал. Баатырлар деген ошондой болгон да, арга чейин кыз ал укумун көбөйткөндө. Мына ошондой болуп туруп жакшы ийгилик болсун ишиңерге, андан башка эмне демек элем мен. Рахмат, бул өзүбүздүн бул региондогу көрүүчүлөрдүн дагы сунуштары, ар бир көрүүчүнүн сунушу биз үчүн абдан баалуу да. Эми жакшы каалоо, булардын дагы ою өзүнчө бир көз карашы бар да. Дагы бир суроо бар экен, андан кийин анан улайлы. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Караколдон чалып жатам. Мен мектеп мугалими болуп эмгектенем. Угуп жатабыз. Телевизордун үнүн аз айтып алсаңыз. Менде мындай суроо болуп атат да. Мындай суроо болуп атат. Телевизорду өчүрдүм. Бул Айчүрөк операсы жаңыланды деп жакшы тема коюп турсуңар. Биз ошо балдарга үйрөтөбүз да. 39-жылы май айында Москвада Декадада эң алгач коюлган, Власа Фире музыкасын жазган, жана башка деп. Анан бул азыр жаңыланган бизге аябай жакшы болуп атат да. Бул режиссерлор эң туура иш кылды. Анткени биз балдарга мүмкүнчүлүк бере албайбыз да. Ошо опера жөнүндө балдарды мындай маданият жагынан тарбиялоодо ушул операны көрсөтсөк деле балдарга жакшы эле болот да. Мен бардыгыңыздарга рахмат айтып, ыраазычылык билдирип, анан бир суроом бар эле менимче. Режиссерго суроо берет болушум керек да. Мындай суроода мынакей Семетей Манас трилогиясынын 2-бөлүмү Семетей дагы чоң поэма, чоң эпос да бөлүмүчү. Бирок ушул эпоста жанагы Айчүрөк операсы деп алдыңыздар, анан ошондо эмне камтылган? Мисалы үчүн силер айтып атасыңар жанагы туура Огандын ханы Акун хандын кызынын алдына барат.
жана ак шумкардын артынан Семетей Канчоро Гүлчорону алып Бүргөнчү суусуна өтүшөт булар. Эң туура. Анан булар ошол алып келген жериби момент эпизоду же болбосо кыз алып келип анан кийинки Семетей экөөнү үйлөнүп, андан кийинки дагы эпизоддор уланабы жосо кайсы эпизодду силер эң башкы эпизод катары кабыл алдыңар же ошо негизи бул Семетей лира эпикалык эпос деп айтылат да, лира эпикалык. Эгер трилогиянын биринчи бөлүмү баатырдык эпос болсо Манас, а Семетей лира эпикалык деп айтылат да, действительно лирикалык деген сөз демек анда бар, сезим бар, жана башка бар да. Анан ошо режиссерго суроо берейин дегенде, бул кайсы эпизодун эң башкы кылып алды? Биз азыр көрүп атабыз жанагы ошо кызды тегеректеген аялдар, кыз действительно сүйөт Айчүрөк, бирок Айчүрөк өзү сүйгөндөн эмес, булар өкпөнү бел куда кылып койгон башындачы. Манас менен тиги ким Акун жана Урганды хан, Акун хан экөө достошуп калганда, экөө кичинекей кезинде бел куда болушканда буларчы. Эгер экөөбүз уу төрөсө экөөнү достоштуралы, эки достукта болсун деп. Ал эми экөө бир кыз бир жигит болуп калсанда, экөө бел куда болуп коюшканда, үйлөнүп ушундай кудалашып анан баягы эл ортосундагы достукту алып кетели деген бул эң сонун болуп атат да. Мен ошо берер эле суроом, кайсы эпизоду мындай өзгөчө болду? Же экөөнү үйлөнүп келгендегиси мен ушу менен бүттөбү? Анткени бул действительно бул абдан көлөмдүү чыгармада. Бардыгын толук алууга мүмкүн эмес да. Рахмат сиздерге. Сизге рахмат. Сурооңузга рахмат. Мен жооп беребиз андан кийин Сизге рахмат сурооңузга. Биздин драма театрдан айырмабыз мындай болуп атат да. Турузбеков, Бокомбаев, Маликов деген аксакалдарыбыз либретто жазып атканга, жазып бергенден кийин ушу чоң эпостан 10-11 главаларын алган окшойт. Чыңкожо Акунхандыга барганда, анан Айчүрөк Семетейди издеп, ак шумкарын алып кетип, анан Семетей артынан барып, Чыңкожону чаап, ошол эле үзүмдү алынып да либретто деп коебуз биздечи. Ошол либреттога биздин чоң композиторубуз, биздин театр атын алып жүрөт Абдулас Малдыбаев менен Владимир Власов, Владимир Фере. Ошол либретто музыка жазат да, биз кошо албайбыз. Биздин кесибибиз кичине башка. Мисалы, драма театр болсо, билебиз, трилогия Манастын улу Семетей, Сейтек деп, ал музыкадан биз чыга албайбыз. Ошондуктан ошо кирип калганы биз үчүн конституция деп кетпедимби? Андан тышкары чыга албай калып атабыз да. Бирок сиздин сизге кошула турган нерсем, бизде чоң союз композитор деген уюм бар. Ошо канча жылдан бери ушу композиторлорубуз чың эле мындай кыргыз музыкасын өстүрөбүз деп, ошол эле Семетейден башка үзүмдөрүн алып, музыка жазып бизге алып келип берсе, биз сөзсүз кубаныч менен коет элек да. Эртештик деген эпостор бар. Бизде көп да. Мындай изилдеп турсак, карап турсак, эпос көп. Жомокторубуз деле көп. Музыка жок болот. Өзүңүздөр байкап аткандай биздин коомчулук элибиз бул операнын коюлушуна кайдыгер эмес, абдан көз салып, кубанычтуулук менен кандай ойлорун билдирип атышат. Эгер бул операны келип көрүшкөндөн кийин дагы кандай ойлор сөзсүз пайда болот. Анан эми жанагы көрсөтмө ыраты боюнча берилген суроого жооп бере берсең ошол өзгөчөлүктөрүнө. Ошо мен айтып атпаймынбы, же Айчүрөктү эң башында 2 жыл мурун ойногондо өзүмдү кыргыздын кызы, накта кыргыздын операсы деп өзүм мындай ойлоп жүрүп, элестетип ойлоп жүрүп, ошол образга кирип, анан кийин ошо репетиция болуп атканда деле, жаңыланганда деле ошондой ой менен жүрдүм да. Анан мен ушу костюмду көрүп эле мен үчүн мындай шок болдум да, чынындачы. Мен бир жагынан шок болуп, ичимен мындай бунтовать эттим да, анткени мындай өзгөрүү, ичимде өзгөрүү болду да, анан өзүм бир жагынан мындай мен жакшы билбейт экенмин, ошону билдим да, өзүм терең муну эми школдо окуганбыз, мындай эми айтып берген угуп жүрөсүң да, Семетей, Манас баарын көп деле мындай көп маани берчү эмесмин да. Анан кийин ошол эмени
костюмдарды көргөндө мен үчүн чоң аябай суроо болду да, эмне үчүн мындай. Анан кийин өзүм карай баштадым. Дагы ойлонууга башкача көз караш менен караганга туура келди. Анан бизде интернет бар азыр, Кудай шүгүр дегендей. Баарын карап чыктым, баарын окуп кайрадан мен үчүн көп ачылуу болду. Анан бирок ошо эми каршы тарыхка келе албайсың да, чынында эле тарых бул факт. Бирок ошо эл үчүн дагы мен ойлойм, бул жаңылык болду да. Анткени бардыгы деле ойлоп жүрдү да, өчүрөк деген бул кыргыздын депчи. Жакшы экен. Эми азыр дагы көрсөтүүнүн жүрүшүндө дагы улайбыз. Эми биздин бул опера хорсуз элестетүү такыр мүмкүн эмес. Масса жанагынча ошол Акун хандын дагы Семетээдин ордосу, ортодо жанагындай масса жоокерчилик, мунун баары мына ушул хордун аткаруусунда, хордун жанагындай бир кооз беришинде. Бул операнын хорлору да ушунчалык кооз жазылган. Бул операнын хорлорун өзүнчө алып дагы канчалаган мындай бир коюмдарда, спектакльдерде, өзүнчө концерттик коюмдарда дагы мындай берилип жүргөнү биз көрөбүз да. Мына ушул операны коюлушунда мына сиз үчүн дагы кандай бир жаңы ачылыштар болду? Кичине мен ала берди кылып коеюн сөзүңүзгө. Ушул опера башталгандан бери акыркы нотага чейин хор. Баштайт хор, сахнадан кетпейт да, башынан аягына чейин. Бул операда хордун орду өзүңүздөр айткандай баягы эң жогорку орунду ээлейт. Бир аз мындай артка кете турган болсок, бул операны коердо худсоветтин кичине бир ошол жерден айтылып, ошол жерде эмнени койсок, ушу ачүрөктү жаңылатсакпы деп ошол жерден чечтик эле. Ошол сөз тарагандан кийин көп адамдар, чыгармачылык адамдар дагы мындай өздөрүнүн оюн айта башташты. Ачүрөк коюлуп жүрөт, сценаңарда жүрүп атат, эмне үчүн аны коесуңар, башканы деле койбойсуңар депчи. Биздин өзүбүздүн биринчи туңгуч операбыз болсо, биздин өзүбүздүн ушундай жана Марат Тойке айтып кетпеди, биздин операнын закону менен эң мындай жакшы профессионалдык деңгээлде жазылган опера, өзүңүздөр билесиздер, өзүнүн закону менен. Биринчи туңгуч операбыз болсо, ошол мурунку ушуга жаңылганга чейинки мунун баягы кебетесин көрсөк, муну жөн эле бир 5-10% калган. Декорациясы дагы, кийимдери дагы, баардык мындай сценалардын көбү такыр башкача болуп калган. Сценадан алынып-салынып, кыскартылып дагы калынган. Көп хорлор дагы кыскартылып калынган. Иши кылып колдон келишинче муну такыр мындай жайдакталган. Жеңил дегенде анан жайдакталган. Эми ошону менен жүрө берсе, бул опера өзүнчө эле бир карикатура болуп калган да. Анан азыр ушул жаңы тем более азыркы учурга өзүнүн ар бир операны койгондо, мисалы үчүн Аиданы коебузбу, Карменди коебузбу, Травиатаны коебузбу, өзүнүн ар бир операнын өзүнүн сюжети бар, өзүнүн деген эпохасы, кайсы жерде, кайсы учурда болгон, кайсы мамлекетте бол, кайсы элдин историясын айтып атат, же болбосо окуясын айтып атат. Баардык ошол жерде либреттосунда баардык жазылуу. Аз жерден чыга албайбыз. Кандай костюм кийиш керек, кандай декорация кылыш керек. Аны мисалы үчүн азыр деген бир эксперимент кылып, жаңыча режиссерлор жаңыча кылып атпайбы көп жерлерде. Европада, Россияда кылып атышат, мисалы үчүн Травиатаны азыркы учурга кылып, жөн ушул современный үйдүн ичинде, современный кийимдин заманбап кылып. Аида операсындагы мынакей Кытай циркинде дагы жазылды, военный циркинде да жазылды. Лебеттерди бака кылып бийлетип атат. Эми биз именно баягы кечиресиздер, Лебединое озерону. Анан биз ага Чайковскийдин өзүнө көнүп калганбыз да биз. Травиаттанын өзүнүн эпохасына, өзүнүн костюмуна, өзүнүн трактовкасына көнүп калганбыз. Андан чыгууга болбойт го деп ойлойм да. Бул жерде дагы көп суроолор болду да. Хекке бизден комиссияда келип, баягы министерство кызында биринчи премьеранын алдында көрсөткөндө дагы ошол жерден кээ бирөө таң калды да. Мен Акун ханды кыргыз экен деп жүргөнмүн.
кыргыздын жеринде болуп аткан экен башка анан кийин анан ошондой болот. Анын бул деген ошол Семетейде окуш керек болчу, Манасты билиш керек. Аны билбесек, Семетейди билбесек, Манасты билбесек, Сейтекти билбесек, биз деген бул абдан туура эмес. Анан ошол жерде чоң эле кишилер айтканда мен бир чети мындай ойлонуп калдым да, бул кандайча. Эми албетте бул көз караштар көп адамдар бар. Классика бул классикалык боюнча калыш керек, эч качан өзгөрбөшкө. Ошол Лебедине озеро деле же башка бул такыр мындай кабыл албаган да адамдар бар. Бирок ошол учурда жанагындай көз карашта коюлуп эл мындай бирок коюп жүргөн. Сын пикир болуш керек экен. Сын пикир болгондо деген ошол чыгармачылыктагы курчуйт дагы башка бир өйдө жака бир баары эле жакшы деп берген болду. Чыгармачы сын пикир. Анан бул жерден азыр көрүңүздөр. Мен ушу операнын өзгөчөлүгүн дагы айтып кетсем, музыкасын уксаң, опералык жанр да, элдик да жанр болуп атпайбы? Анан ушу операны угуп көрсөң, Афгандын кызы болсо дагы, Ахунхан Афган болсо дагы, музыкасы кыргыз болуп атат да, кыргызча да, баардыгы теңчи. Темалары, мотивтердин баары эле кыргызча болуп атат да. Ошол өзгөчөлүгү дагы мен ойлойм ушу биздин Абдуласиз Малдыбаевдин өзүнүн салымын салган депчи. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, угуп койсок. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Сиздерге биринчиден чыгармачылык ийгилик каалайм сиздерге. Моореки сиздерге эле передача берип жүрөсүздөр. Ошондо биздин белди кыргыз биздин инсандар ушу операны биз түшүнбөй жөн эле койгулачы дегендер да болгондо ичин күйүп калат экен. Могу жерде отургандардын аттуу баштуу кишилер отурасыздар, режиссер, биздин дирижерубуз, хармейстерибиз, художнигибиз. Сиздерге өтө ыраазычылык билдиремин. Ушу дагы биздин кыргыздарга ушу Айчүрөк операсын жаңылантып, жаңы кадам таштап, дагы бир жолу ушуларга көрсөтүп аткандарыңызга. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, чоң иш жасап атасыңар. Мынакей режиссерубуз, дирижерубуз бар. Чоң рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, бир жолу угуп алып анан көрсөтүүбүздү улайлы. Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ушу опера, бул Айчүрөк операсынын жаңыланып атканы аябай кубанычтуу болуп атабыз. Чын келгендечи. Анан кийин ушул мен өзүм да художник, мен өзүм Таластан чыгып атам, атым Алмаз. Алмаз. Анан кийин ушу баягында ошо Сайра Момбаеванын цехине барып, ошо тигип аткан кийимдерди көрүп калгамда, ушундай сонун тигип атыптыр да, ошо кийин эмеге мен оюмча ошого жаңыланып аткандан кийин жаңы кийим пайда болду да, жаңы кийим, анан аябай дагы ушундай жарашыктуу, ушундай мен оюмча тарыхка аябай төп керек болуш керек деп ойлойм да. Марат Шарафутдинов дагы аябай өзү кыйын художник да. Анан кийин ушу кишинин тапкан эскизи, ошонун кишинин тапкан ою аябай туурабы деп ойлойм да. Рахмат. Аябай жакшы. Рахмат. Мына бул дагы абдан жакшы угаалоо, сунуштар болуп жатат. Мен эми башкы дирижерге дагы ушул суроону узатсам деп атам да, мына биздин башкы хармейстер айтып өтпөдү, мына ушул жылдын өсүшү менен көп нерсе жукаланып кеткен деп. Сиздер ушул операда кандайдыр ушул эски биринчи алгачкы мындай кээ бир жерлерин алып чыгыпсыздар да, ошону кандай таап, ошол боюнча таап кандай иштер жүрдү, ошол жөнүндө токтолосуң. Эми бизде музыкалык бир партитура бар да. Биз себеби музыкадан чыга албайбыз деп айтпадыкпы. Сиз кээ бир жерлеринде бул ошолор алым салынган да, убакыттын өтүшү менен, туурабы? Эми бизде мындай музыкалык партитура деген бар. Бүт баары ошол жерде жазылат, баягы окуялардын баары сөздөргө чейин жазылып кетет да ошол партитурада. Анан мен ошол максат менен партитураны биринчи ачканда бир ошол максат койгом, ошо кандай бизде жазылат да, темптер, кандай настроение болуш керек, кандай эме менен ошол биринчи биз эми биринчи редакция деп атпайбызбы? Ошол кантип эмелер жараткан биздин авторлорубуз Малдыбаев, Власов, Фере ошо кантип жазган, ошо кандай каалоосу, кандай эмеси, өзүнүн бере турган ою.
ошондон биз чыкпаш керек эле. чыкпаш керек да. А бирок ошол эле заматта ошол коюлгон чектин ичинде эметсең болот. Ошону жасаса болот да, кандайдыр. Кооздосо болот. Жандантып, кооздоп, мындан да кызыктуу кылып ошол эле рамканын ичинде берсе болот деген ойдо. Мен баягы айтып кеттим го, эме жөнүндө Калыймолду болсо. Аябай эме өзгөчө мамиле кылганда, анан ошону мен эске биякта сакталып калыптыр да. Файл. Ооба, сакталып. Анан ошону биякта эсте сактап, анан бирок ошо кандай жазылган, ошо мен айкалыштырып, монтип туруп жазууга аракет кылдык да. Рахмат. Кошумча кошуп кетейинби? Мына маэстро менен партитураны изилдеп атканда жана айтып атпаймынбы? Партитурада Абдулас Малдыбаевдин колу менен атайын эл аспаптар комустун строчкасы бар экен. Анан ошого таң калып калдык да, эмне үчүн ушу канча жылдан бери коюп жүргөн биздин чоң инсан дирижерлор ошону байкаган жокпу же чекке кагып койдубу деп азыр аны айта албайбыз, эмне себептен жок болгонун. Анан сүйлөшүп алып ошону киргизип атпайбызбы кайра? Бул абдан чоң эрдик болгон. Бул эрдик болгондо бул дагы азыр бир сюжет көрүп алалы, андан кийин көрсөтүүбүздү улайлы. Мына биз дагы бул жерде бир өзгөчөлүктү байкап атабыз. Жанагы ат менен чыгуу, жандуу жанагы куш. Бул чында алгачкы коюмда бул ат менен коюлган экен. Учурунда өзү ошол театрдын алдында өзүнчө тарыхына кызыгып көрсөм, театрдын өзүнүн ат баккан да жери болгон экен. Ошол эки атты атайын багып, ошол декадага алып барганда атайын ошол аттарды Москвага чейин алып барган экен да. Муну ушул демилге кандай пайда болду сиздерде?
Марат байке айтып берсиз. Идеяга биздин кошунабыз цирк деген бар да. Улуттук цирк бар. Анан кийин ат негизи мындай сактанып көркүн чыгарат да. Мына жандандырып, куш бар, бутафордук куш башка бар. Жазагандар анда чың куш бүркүт менен чыкты, сокол менен чыкты. Анан аттагы бул керек болду да. Себеби дегенде мындай бир эме искусство менен реалдык турмуштун ортосунда бир эме байланыш болуш керек да. Ошол эки жандуу жаныбарлар ошону байланыштырып, чындыкка айландырып турат да. Как искусство, сегодня искусство, да, искусственный, да. Ойлонуп табылган нерсеге турмушка айландырууга бул ат, куштар бизге бир байланыш түшүп берет да. Бул эми формасы жок, формулировка жок да ушундай маселелер бар да. Анан дагы биз айтып коюш маселе космилер боюнча көп сөз болуп атпайбы? Бул космилер боюнча биз адегенде Дилбарды мен сөйлөшкөнбүз, Искендер болуп Дилбар ашмай мен сөйлөштүк элек. Анан ушу ден соолугуна байланыштуу 3 ай кичине кармап койду, анан макулдугун берген жок. 3 айдан кийин биз Сайрам Момунбаева деген биздин мындай актриса кызыбыз бар, анын костюмдары тиккен. Ошого кайрылдык, ошо кыздар менен бизге чоң жардам берди. Чоң жардам бериш тендер тияк бияк болгончо бир январь болуп кетти. Январдан кийин тиккенде 300 костюмду тигишти. Мен айтты го бир биздин көрөрман. Күн түнү менен тигип ачып жетишти. Анан кийин булардын бир эме болуп калды, адегенде хордугун тикти. Карасаңыз хордун каспашына. Анан кийин аягында уже сайыс кеткенде чарчап каштадым кечи. Сайыс кийин 3 часап жетпей калды. Эми мына 25-не баары жакшынап коюп, Семетейдин биринчи костюму, Элнурдундагы 2 костюм, 3 костюм менен чыгып атат. Той, куш. Була бара-бара. Анан дагы ушундай бир иштер бар. Ошо баары токтолуп ушу жумушта дагы ошо кызга дагы чоң рахмат айтып коюш керек. Сайра менен Акзинат Момунбаевалар ушу жакшы костюмду эскиздери, тиккен цехи менен жардам беришти. Биздин цехте 4-5 киши да. Биздин художниктерге ыраазычылык билдириш керек. Биздин цехтерге ыраазычылык бериш. Бүт цехтер ушу айчөк дегенде тиккендик туруп иштеп беришти. Биздин свет бергенде монтёрщиктер жакшынакай көрөрмандар абдан жакшы кабыл алышып, туруп кол чапты 20 кийинкилерде, премьерасында. Биз дагы чистен ыраазыбыз. Биз дагы ошо элдин көңүлүн иштетип атабыз. Элдин көңүлү, элдин тарыхы, элдин байлыгыбыз да бул. Туура айтасыздар. Айчөк деген. Айтыңыздар. Айтып кетпедиңер, жаныбарлар ушул сахнага чыгып эмне пайда болду дегенде. Артисттер менен иштей баштаганда башынан айткан жокмун да. Ат минесиңер. Анан кыздарды чогултуп, аттан үркүбөйсүңөр, коркпойсуңар, ат минип жүрдүңөр эле десе. Балдарыбыз айтып атат. Мен кыргыздын баласы düştüm, ат мингем деп. Анан 2 ат келгенде булардын настроениясы түшүп кетти сразу. Маанайы бузулуп эле. Көсө балдарыбыз аттан чочуп, аны жүгүртүп сахнадан. Аны ырдайсың, ат минип ырдайм дейт. Ат минип ырдайсың, эмнеге? Батырсыңбы? Батыр болсоң чык, арияңа ат минип десе. Кичине түрткү болот деп ойлодум да. Мисалы, мындай лирика сахна болот атпайбы? Семетей менен Айчүрөктү аны айтып атам, атты жөн эле жетелебей. Кичине жаш болдуңар беле, сүй дегенди билесиңер, атты мындай сыйлап, көз карашың, көзүңдү катып атты. Кичине ошого түрткү болот деп, өзүлөрүнүн чыгармачылыгын, үнүн башка деңгээлде чыгарат деп ойлогонбуз да, ошого жардам берет деп ойлогонбуз. Элнура, сен корккон жоксуң аттан? Жок, мен өзүм атты абдан жакшы көрөм да. Анан өзүм көп атка отуруп мындай күндөрү барып турам да өзүмчө. Мен бирок биринчи жолу болду ушу аттын үстүндө ырдаган. Сахнага чыгышам битти. Жок, мен аттан корккон жокмун сахнага чыкканда. Ошол аттын үстүндө биринчи жолу ырдап көрдүм. Жакты абдан. Бул мурунку Көрөглүү операсында да билесиздерби? Бул ат менен чыгышканда да Көрөглүүда. Токтогул операсында Токтогул ат менен чыгып. Бул биринчи жолку бул сахнада көрүнүш эмес, бул болуп эле келген иш. Бирок ошону сиздер кайрадан элге жаңыртып алып чыга. Театрдын тарыхында бар болсо жаныбарлар аны колдонуш керек. Лайык келсе. Эми тилекке каршы биздин убактыбыз абдан тез өтүп кетти. Себеби мына көрүүчүлөрдүн суроолорунан улам байкасак болот. Биздин элибиз мына улуттук операларга да абдан суусап турган учурда. Мына өзүңүздөр билесиздер, кээ бир элдер бар, өзүлөрүнүн улуттук операсы жок.
жазганга киши жок, же болбосо аткарганга адамдары жок элдер бар. Бизде Кудайга шүгүр таланттар бар. Ошо опера жазган далай залкалдарыбыз, аткаруучуларыбыз, кенен мүмкүнчүлүгүбүз, дараметибиз жетет да. Ошондуктан мына ушул элдин музыкалык табитин көтөрүү үчүн мына ушундай улуттук операларды мындан ары дагы иштеп, изденип, элге алып чыгып мындай бир сунуштарды берсеңиздер, мына сиздердин колуңуздарда нерсе. Ошон үчүн мына келип мындай кызыктуу маек куруп бергендериңиздерге чоң рахмат. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайм. Ал эми биз көрсөтүүбүздү аяктадык. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.